Кутман күнүңүздөр менен урматтуу Говори ТВ мультимедиалык агенттигинин көрүүчүлөрү, биз түз эфирдеги байланыштагы түздөгү эфирлерибизди улантабыз. Кызматта мен Гүлназ Мединова. Бүгүн биз мынакей дүйнөлүк пандемиянын кесепетинен жардамга муктаж жарандарга жана ошондой эле күнү түнү кезекте турган дарыгерлерге өздөрүнүн колунан келген тамак аш, дары дармек жана ошондой эле керектүү заттарды таратып, кайрымдуулук иштерин жасап жаткан, жүргүзүп жаткан биздин мынакей шоу бизнес өкүлдөрү менен азыр түз байланышта маек курабыз. Тааныштырып өтсөм, мынакей Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, ырчы аткаруучу Алтынай Нарбаева жана ошондой эле эмгек жана социалдык өнүктүрүү министринин коомдук кеңешчиси Тамада Эрнис Бөрүбаев мырза жана ошондой эле алпаруучу Алмаз Шер, теле алпаруучу Сагын Эргешов жана ошондой эле эстрада ырчысы Кыз Сайкал Кабылова биз менен түз байланышта маек курган жатат. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Кандайсыздар? Байланыш жакшы эле болуп жатабы? Жакшы эле. Абдан жакшы. Алгач мынакей Алтынай эже командасы менен азыркы учурда күжүрмөн аракеттин үстүндө жүргөн экен. Алгач иш илгери болсун Алтынай эже. Кайрымдуулук иштерин баштаганыңыздарга мынакей канча убакыттын жүзү болду? Биз өзү кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу телекөрүүчүлөр, бизди угуп аткан угармандар, мекендештер, замандаштар, достор, биз 20-мартта баштаганбыз кайрымдуулугубузду. 20-марттан 1-июнга чейин болдук. Андан жабылды карантин. Андан беркисин мына бүгүн бир жумадай болуп калды. Биз чыгып иштеп атканыбызга апам жана мен фонду ошол өзүбүздүн каражаттарыбыздан, жол жоболоштордон, элден чогулган тыйымдарды чогултуп алып, биз азыр күнү түнү иштеп атабыз. Кудай буйрса, ушул биздин автоодук парзыбыз деп ойлойбуз. Мен чыкпасам, бул чыкпаса, ал чыкпаса ким чыгат деп биздин жүрөгүбүз башкача. Ошон үчүн апам жана мен деген мына уул кыздарым менен сыймыктанам. Бардык гигиенаны сактап, эл үчүн кызмат кылып жатабыз. Бизге Сахалинден, Читадан, Москвадан, Турциядан бардык жактан акча тыйын салып атышат. Биз алып азыр дагы иш үстүндөбүз. Акчабызды тапшырып, аппарат дем алдыруучу аппараттан чыгып, эми тамактарыбызды алып алып, военный госпиталга барабыз 5 күнгө. Жакшы жаңылыктарыңыз бар экен. Эрнис мырза, айтсаңыз, байкашыбызча, сиз дагы пандемия башталгандан бери эле күнүңүз муктаж адамдарга жардам көрсөтүү менен өтүп жатат окшойт. Ооба, азыркы учурда биз ушул эле апам жана мен кайрымдуулук фонду менен чогуу биргеликтебиз, бирок мен азыр бүгүн гана өзүмчө башка жактарда жүрөм. Карапайым элдин арасында ооруп аткандарга бир аз муктаждарга жардам берели деп азыр өзүбүздүн бир-эки досторубуз менен чогулуп алып, мал союп, ошо эт таратып жүргөнбүз. Бүгүн мен апам жана мен кайрымдуулук фонду менен жолуга албай телефон аркылуу гана байланышып атабыз. Булар азыр төмөндөгүдө айтып кеткенде ошо военный госпиталга кетип атышат. Мен болсо башка жакта жүрөм. Алмаз мырза, айтсаңыз, бүгүнкү күндө мынакей стационарларды кыдырып, тамак аш таратып, камсыздап жүрбөйсүздөрбү? Ооруканаларда бүгүнкү күндө Борбордо абал кандай? Борбордо абал аябай курч болуп атат экен. Себеби дегенде оорулар көп, дарыгерлердин аздыгына байланыштуу көпчүлүк жерде кабыл ала алышпай атат. Себеби дегенде орун жок. Өзүңүздөр көрсөңүздөр керек, мисалы социалдык тармактарда дагы жана коридорлордон бери койкалар коюлуп, ошол жерде жаткандардан да көрсөк болот. Ошол жерде жатып, ошол жерде деле дем алуучу аппараттарды, керек болсо дем алуучу аппараттарды коробкадан чыгарып туруп эле ошол коробка менен эле чогуу коюп туруп берип аткан учурлар да болуп атат. Кыз Сайкал, айтсаңыз, мынакей сизге дагы социалдык тармактар аркылуу жардам сурап кайрылгандар көп экенин айтып келесиз да. Көбүнчө жарандар кандай өтүнүчтөр менен кайрылып жатат бүгүнкү күнгө чейин сизге? Буга чейинки бизге баягы тамак аштан жабыркап көбү ошол нерседен жетишсиз болсо, азыр бул оору менен көрүшүп аткандар өтө көп. Ушул эле аппарат жагынан, дары дармек жагынан өтө кыйналып жатышат. Ушул жагы менен эле биз азыр кайрымдуулук кылып атабыз. Өтө элибиз кыйын абалда турат. Аппаратты көбүнчө аппарат сурап, бардыгы ошол аппараттан кайрылып атышат. Сагын мырза, сиздин бир күнүңүз кандай өтүп жатат? Ошону тизмектеп өтсөңүз, эртең мененден баштап кечке чейин кандай жумуштардын үстүндө иш алып барып жатасыздар? Биздин бир күнүбүз ушул апам жана менин фонду кандай эмгектенсе, ошол катарында чогуу эле биз дагы кайрымдуулук иштери менен эч кандай өзүбүздүн жеке жумуштарыбыз менен алектенген жокпуз. Азыр апам жана мен фонду тыгыз кайрымдуулук менен иштеп атабыз.
врачтарга, дарыгерлерге бардык ошо колубуздан келген көмөгүбүздү көрсөтүп атабыз. Бир жактан экинчи жакка тамак жеткизиш керек болот. Ошолорду бардыгын атка жеген тайгачак болуп биз ушул жаштар азыр аткарып атабыз. Түшүнүктүү. Айтсаңыз Алтын эже, мынакей аярлуу катнар менен иш алып барып жатасыздар. Сиздерди мындай аябай таасирленткен окуялар көп болсо керек бүгүнкү күндө. Сөзсүз түрдө өтө таасирленткен. Эң биринчи жакшы жактарын айтайын. Анжелика Кайрат кызы дагы менин кызым. Мурда мен 8 балам болсо азыр мына Алмаз Шер өз ыктыяры менен, машинасы менен келип бизге мына 1 жумадан бери балам болду. Биздин фонддун мүчөсү болду. Кудайым буйрса 9 балалуу батыр энемин. Мен Анжелика Кайрат кызы өзүнчө иштеп, Бактыгүл Бадыева кызым өзүнчө иштеп, Эрисим бүгүн өзүнчө иштеп, калгандарыбыз бир болуп, кыскасы максатыбыз бир. Ар кимибиз өз алдынча иштеп, өзүбүздүн салымыбызды кошуп жатабыз. Бизге ишеним артып, ушул акчаларын салып жаткан мекендештерге, замандаштарга, досторго, эл журтубузга терең таазимибизди айтабыз. Ар бир тыйыныңыздардын отчету бар бул жерде. Ошон үчүн ишенимдүү, ушундай жакшы кадам ташсак, бул орунун жеңип чыгалы деп ойлойбуз. Мен ушундай уул кыздарым менен сыймыктанам, мактанам. Анан дагы сиз айтасыз кандай эсте кала турган. Өткөндө бир больницага кирсек, медицина кызматкерлерин куттап барсак, бир аркы дүйнөгө узаган бир тууганыбызды алып чыгып кетиптыр. Кирсек эле бир өсүн уруп атыптыр. Ушунчалык мен эми жашым улуумун орто жашка барып калдым. Мен көтөрөм, балдарым коркуп калды деп баардыгын жүрөгүн көтөрүп буларды айттым, силер кирбейли. Бул жакта туруп турсаң болот экен деп ошогон анан жолдо кетсем монтип эле жетелеп кеткан адамдар, жыгылган адамдар, аларды көргөндө мен эне катары жүрөгүм чыдабай ушунчалык мен чыкпасам, балдарым чыкпаса, же ал чыкпаса, ал кылсын, бул кылсын деген заман болбой жатат. Азыр мага ооруп тибесе болду деп дебей, жаныбыздагы элди журтту кошо камын көрө турган мезгил болуп атат. 1 мүнөт дагы бизге кымбат болуп жатат. Ыйлаган врачтар, медсестралар өзүбүз дагы ыйлап чыгабыз ошол жерден. Анан канчалаган жакындарыбызды жоготтук, өзүңүздөр деле көп болуптасыздар. Азыр мурда көз өттү десе, аябай дешибиз, азыр болсо ошондой болуп тур деген эле заман болуп калды. Ошон үчүн мекендештер 1 секундда турбай жардамга муктажбыз. Сиздер бизге жардам бериңиздер. Сбербанк дагы ачылды, Элсон дагы ачылды. Интернеттен байкасаңыздар, ошол жака салыңыздар. Биз тынымсыз күнү-түнү даярбыз кызматка. Жакшы, Эринс мырза, айтсаңыз, мынакей кайрымдуулук иштерин баштаганыңыздарга 3 айдын жүзү болуп калыптыр да, учурда ошо кайрымдуулук иштерин жасоодо кандай кыйынчылыктарга дагы дуушар болдуңуздар? Биз өзү негизи ошол 3 айдан ашып калды. Ушул күнгө чейин элибизге кызмат кылып атабыз, бир кыйынчылыктарды деле көргөн жокпуз деп айтышыбыз керек. Анткени атуулук биздин парзыбыз деп, биздин милдетибиз деп түшүнүшүбүз керек. Кыйынчылыктардын баардыгы алдыда турат окшойт. Ошон үчүн баардыгына даяр болушубуз керек. Учурдан пайдаланып мен кыргыздын жигиттерине, кыздарына кайрыла кетейин, баардык нерсеге даяр болушубуз керек. Анткени кыйынчылыктын баардыгы алдыда турат. Себеп дегенде региондордон уже бизге кайрылгандар көбөйө баштады. Ушул дем алдыруучу аппараттарды жетишпегенинен кыйынчылыктар жаралып атат депчи. Мен ушул кайсыл жерде болбосун жамаат болуп бөлүнүп, ар кайсы жылкылар бар, мисалы үчүн паланчанчы жылкылар, мынчанчы жылкылар деп жеке фонддорду ачып алышып, бир аз колунан келишинче топтоп туруп, алдыда кыйынчылыктарга даяр болуп туруш керек да. Анткени региондорго эртең жете турган болсо кыйын болуп калат. Себеп дегенде кары картаңдарга түзүп деп атпайбы бул ооручу. Кары картаңдар баардыгы айылдарда, региондордо да. Ошондуктан ар бирибиздин аталарыбыз, апаларыбыз бар, чоң аталарыбыз бар дегендей, таяталарыбыз бар. Биз баардыгыбыз ушул нерсени кайдыгер карабай, алдыдагы боло турган кыйынчылыкка биз өтө даяр болуп турушубуз керек да. Ошондуктан кайрылып кетерим, жамаат болуп берет. Кыйындарды тугулсаңарбы, ынтымактарыңар барлар чейин чогулган болобу, жеке топтоп алып, баардыгына даяр болушубуз керек. Жакшы, Алмаз мырза, Сагым мырза, сайкалайым, айтсаңыздар, мынакей командаңыздарга кошулам деген инсандар кайрылып жатабы? Алар эгер кошулгусу келгендер сиздер менен кантип байланышта алат? Ошол тууралуу да кененирээк айтып өтсөңүздөр. Биздин командабызга күн санап кошулам дегендер көп. Инстаграмдан кайрылгандар да бар. Биз ал инсандарды тамак аш жактан ушул көпчүлүк айымдар өздөрү жасап берип атат.
Анан алар менен Instagram'dan баарынан дайректтен жазган SMS-терин окуп, аларга жооп берип, алар да ошол өзүнүн колунан келген көмөгүн көрсөтүп эле, анан биз өзүбүз калган баягы кыйын жумуштардын баардыгын өзүбүз аткарып атабыз. Силерде да мындай формалар жок болуп калса, сиздердин да ден соолугуңуздар биз үчүн маанилүү деп, биз өзүбүз калган жумуштарды мойнубузга алып атабыз. Алар көбүнчө тамак аш менен бизди камсыздап. Тамак аш, кийим-кечек, маска, колкоптор менен жардам берип жатат. Мисалы баягы кээ бир учурлар болуп калат, биздин арабызда Талант Сагынбаев деген жаш инибиз бар, блогер, аябай патриот жигит. Анан кийин кече күнү мисалы бир жерден чыгып, ооруканадан чыгып бараткан жерден эле, унаада бараткан жерден эле бир уна жакын токтой калып эле, "Ай силер врачсыңарбы, кимсиңер?" деп эле анан 2000 сомун чыгарып эле мону берип, менден ушуну жумшап койгула. Жок, биз врачтарга тамак жеткизип жүргөн ыктыярчыларыбыз десе, 2000 сомду мен атыман жумшап койгула. Бай атыңыз ким десе, атымдын кереги жок, мен ушуну деп берип эле кеткендер дагы болуп атат арабызда. Эки күн мурун мага дагы Москвадан кыздар кайрылды. Азыр ал жакта өздөрүнчө акча чогултуп, Москвада кыргыздарга жардам берип жатышат. Ал жакта да ооруп, мурда күнү ошо тайэжеси каза болгон экен, бул жакка жөнөтүп баран. Анан ал жакта дагы аппарат жетишсиз болуп жатты. Кыргыздарга баягы аппарат жетишпей жатты. Ошол акчанын баарын чогултуп, азыр ошол жакка жардам берип атышат. Апам жана мен фондунун атынан. Жакшы. Алтын эже айтсаңыз, мынакей региондордо дагы жогоруда Эринч байке белгилеп өтпөдү? Региондордо дагы жогоруда аталган аппараттар жетишсиз болуп жатат деген дагы социалдык тармактарда билдирүүлөр көп жазыла баштады да. Анан ушул фонд аркылуу региондорго да бир кандайдыр бир борборго жардам берилгенден кийин сөзсүз түрдө көңүл бөлүнөт болуш керек. Мен бир ушул жерде идея айткым келип жатат. Бизде болгону 5 аппаратка заказ берилген. Биздин апам жана менден бир аппарат, 4 эл журттан, ушулар жумурай журттан келди. Ушул биз 5 аппаратыбызды эң алыскы региондорго беребиз деп кеңеш атабыз, пландаштырып жатабыз. Анан мен айтар элем, ушул азыр 70 аппарат, 80 аппарат, 49 аппарат келди деп жатат. Азыр Бишкекте бүт больницаларда 5тен 10дон берип жатыр. Анан кийин бул Кудайым буйрса бул пандемиядан чыккандан кийин ошол аппараттардын кереги жок болгон отделениялар бар да. Мен ошолорду айтар элем. Ошол аппараттардагы мындай азырынча колдонтурууга берип, кийин ошол эң алыскы тоонун астындагы эң эл барбаган аз түтүн үй-бүлөлөр бар, үй түтүндөр бар, айылдар бар, ошолорго барып берсе деген бир кеңешимди айтып кетер элем. Ошол менин жүрөгүмдө ойгон нерсе ошол. Аппараттын баары Бишкекке чүйгө шаарлар болуп калды. Анан бул пандемия бүткөндөн кийин ошондой региондорго берсе жакшы болмок. Бизде эми саналуу болуп атат, бирок бизде элибиз, журтубуз колдоп атат. Дагы беребиз биз. Азыр 5 аппарат болсо дагы 10 аппарат, 15ке жеткизиш мүмкүн бизде. Биз ошондой пландаштырып атабыз. Ар бир аппаратыбызга жазып, апам жана мен деп номер коюп, анан колдонуп турушат дагы. Биздин эл журттун колунан кийин ал аппаратты кайсы күнү суралганга биздин акыбыз бар. Себеби элдин журттун аманаты ал. Анан бүткөндөн кийин башка балким Чаңгер же болсо Чаткал деген жактарга барып берсек деп тилек кылып атабыз да. Ошол тилектерибиз. Учурдан пайдаланып бир нерсени айтып кетели. Биз буга чейин аппаратта заказ буйрутма берип жатканда аппараттын баасы $550. Сомго чакканда 43.000 сом болуп аткан. 43.500 сом болуп аткан. Азыр бүгүн келип буйрутма берели десек, аппарат $100 кымбаттап кетиптир. Турциядан. Себеби ал жакта Ирандан, Казакстандан, башка өлкөлөрдөн аппараттарды алып кетишип, Ирандын өзү эле $700 ал жактан алып кеткенге байланыштуу. Азыр биз бул жакка $550 эмес, $650 аппаратка заказ кылып чыктык. Анан аппараттагы жетишсиздер жатышат. Ал жакта болгон аппараттарды бул жакка салып атышат экен. Биринчи партиясы $550 келе турган болсо, экинчи партиясы $650 келип калышы ыктымал. Түшүнүктүү. Мынакей бүгүнкү күндө жалпы коомчулукта дагы мындай паника калтырып, өздөрү мындай бир жаман сезгендерге бу адамдар дагы көп болуп атат да учурда. Ошолорго мынакей эл аралап жүрөсүздөр, кайрылуу жасап кетсеңиздер болот. Ар бириңиздер Эринч байке келиңиз, анда өзүңүздүн кайрылууңузду кыргыз элине жолдоп өтсөңүз болот. Мисалы, үйдө менин апам бир аз сырколоп калды, ооруп калды да. Анан текшерткен алып турсам, бүт бардыгы жайында чыгып атат да. Мен апамдын жөн гана ошол кызалат көп ойлонгондугунан ушундай болуп атыптыр да. Мен айта кетерим, өзүңүздөрдү көп чөктүрбөңүздөр. Иммунитетти эң бир жей турган бул коронавирустун куралдарынын бири экен ушул. Маанайды түшүрбөш керек экен, иммунитетти түшүрбөш керек экен. Эң негизгиси менде бар жакшы деп өзүңдү өзүң жакшы алып жүргөнгө аракет кылышың керек да.
эл журтка кайрылып кетерибиз, айрыкча ошол кыжалат боло бере турган, көп ойлоно бере турган улуулар, аталарыбыз, апаларыбыз, эми алардын жүрөгү башкача. Ошондуктан жаштар ошол аталарыбызды, апаларыбызды көп ошондой кыжалат болгонго мүмкүнчүлүк бербей, өзүңөрдүн жакшы жактарыңарды көргөзүп, каякта жүрсөңөр дагы биз жакшы элебиз деп бат-баттан кабар алып туруңуздар. Тамак аш жагынан иммунитетти түшүрбөгөнгө аракет кылыңыздар. Эң негизгиси ушул иммунитет деп атпайбы, азыр врачтар дагы айтып атат да. Ошол эми баардыгыбыз жапа турмак көрүп атасыздар, больницалар толуп кетип атат. Алып барсаң же больницаларга кабыл алганга бир шарттар жок болуп атат. Ошон үчүн өзүбүз дагы күрөшүшүбүз керек. Ден соолугубуз мененчи. Ден соолукту жакшы караңыздар. Келиңиз, Алтынай айым, сиз дагы кошумчалап мен айтайын дегеним, баарыбыз да ойлоп атпашыбыз керек, Алтынай 50-ге чыкпаса да коркпой камчылап атат деп. Себеби мен жүрөгүм башкача, жан дүйнөм башкача. Ошон үчүн ар бир адам жан дүйнөсүнөн, жүрөгүнөн баштасын тазалыкты. Ушул жерден жакшы нерсени ойлойлу, мээбизге жакшы нерселерди келтирели, жакшыларды ырдайлы, жакшы китептерди окуйлу, агротторду чукуйлу, балдарыбызды эркелетели, себеби балдар эне аркылуу өтөт. Биз переноскабыз балдарды үйгүлөө үчүн. Ошон үчүн балдарга жакшы сүйлөп, жакшы болот балдар деп. Себеби мен коркуп турсам, мен балдар мени болот. Ошон үчүн биз күчтүүбүз, жеңебиз, жакшы нерселерди ойлойлу, огороддорду чукугула, гүлдөрдү карагыла, каймаңарды сайгыла, кыскасы жакшы нерсе менен жан дүйнөңүздөрдү азыктандырыңыздар дейм. Жүрөктү Алтынай Нарбаева 50-ге чыгыптыр деп кыжалат болбоңуздар. Ал жөн эле 2 жолу 25-ке чыкты. Азыр мисалы Инстаграмда, социалдык тармактарда биздин врачтардын кеңештери аябай таркалып атат, ар түрдүү болуп келип атат. Ошол эле айткан кеңештерди сөзсүз түрдө аткарыш керек. Паника бул оорунун жарымы дейт. Паника болууга эч кандай себеп жок. Бирок паника болбойлу десе эле көчөгө чыгып алыштын кереги жок. Эгерде сиз кокустан жөтөлүп, бир тамагыңыз кычышып, бир ушундай бир кубулуштар сизде болгон болсо, андан көрө сиз көчөгө чыкпай, балким мен башка бирөөгө жуктуруп албайм деп ойлоңуз. Анан көнүгүүлөрдү жасап, Алтынай апабыз айткандай, албетте бир аз жашоого башкача бир көз караш менен карап, анан сөзсүз түрдө иммунитетти жогорулатып, тамакты жакшыртып, биздин өзүбүздүн баягы койдун майынан көрүп жеп, сорподон ичип, калембирден салып, чесноктон туурап жеп туралы. Пияз менен чеснок. Кошумчалап өтүңүз. Эң негизгиси ушул мамлекеттин саламаттыгы үчүн ар бирибиз зарыл жумушубуз жок болсо үйдө отурганыбыз эле оң дейм. Бул жакта шефтердин айткан сөзүнө кошулам. Сайкал айым, келиңиз. Мен да ошол эле нерселерге кошулам. Чеснок, пиязды көп жеңиздер. Нандай болуп. Нандай болуп эле жеп атабыз. Азыр ар бириңиздер кичинекей балдарыңыздарды ойлоңуздар. Ошолордун келечеги үчүн, ошолордун саламаттыгы үчүн үйдөн чыкпай, колдон келген нерсенин баарын кылып, врачка жеткирбей эле өзүңүздөр дарылап, маанайды түшүрбөй, интернетте жаман нерселерге көңүл бурбай, ушул нерседен чыгып кетели. Жакшы, айтканыңыздар келди. Кошумчалап өтүңүз. Бизге ушул ишеним артып, биздин сөздөрүбүздү жакшы уккан мекендештерге бизге ишеним артып, ар дайым байланышып жаткан инсандарыбызга каалоо тилектерибиз, анан бизге азыр кызмат кылып жаткан медиктерге ушул апам жана мен уюмунан, фондунан терең таазим этебиз. Сиздерге да чоң рахмат, убактыңыздарды бөлүп, мынакей күн түн дебей жардамга муктаж жарандарга өзүңүздөрдүн колуңуздардан келген жардамыңыздарды аябай мынакей ушул иш үстүндө жүргөнүңүздөр үчүн сиздерге терең ыраазычылык, ишиңиздерге ийгилик, ден соолук каалайбыз Говоритовойдун жалпы жамааттын атынан. Урматтуу Говоритовой мультимедиалык агенттигинин көрүүчүлөрү, бүгүн бизде түз байланышта Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Алтынай Нарбаева жана ошондой эле эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрдин коомдук кеңешчиси Тамада Эрнис Бөрүбаев жана ошондой эле алып баруучу Алмаз Шер, теле алып баруучу Сагын Эргешев жана ошондой эле эстрадарчысы Кыз Сайкал биз менен түз байланышта болуп, учурда жүрүп жаткан иштер тууралуу бизге маек курушту. Сиздерге да саламаттыгыңыздар дайыма жакшы болсун, аманчылыкта иш үстүндө көрүшөлү. Рахмат, саламатта туруңуздар. Сиздер дагы аман болуңуздар, кыргыз элим тынч болуңуздар, оорубаңыздар, буюрса баарыбыз биргеликте бир мушкунда түйүлүп, бул орунду жеңебиз. Жеңебиз. Рахмат.